Съемка bitdi. Lexus жаныбарды караңыздар. Lexus 350 3.5 объем экен, только бензин экен. Арген деген красавчик үйүбүздүкү Дордойскийлер. Бизде постоянно машина алып сатат. Тондар, жалпыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, YouTube катталуучулар. Кутман күн жалпы биздин унаа сүйүүчүлөргө. Так, бул Мерс боюнча биздин буюрса экинчи видеобуз. Буга чейинки видеодо өзүңүздөр көрдүңүздөр. В общем, ал жака чыккан негизги максатыбыз туугандар. Ошол Мерс боюнча сиздерге жакшы видео тартып, Мерске канча вложение кылдык, Стингерге кандай вложение кылдык, канча сом кетти. Ошол боюнча өзүнүн Кыргыздын кооз жолдорун, кооз тоолорун, ошо алардын ичине кирмекчи болгонбуз. Анын баарын сиздерге көргөзөйүн деп, ошо баратып, дрифтовать этип, сөздүн ачыгы ошол иш болуп кетти. Анан видеонун темасына мен бир моторго түштүмбү деп ошенткенмин. Жок, моторго түшпөдүм, Кудайга шүгүр. Система охлаждения, баягы крылчатка циркуляция кылып турган. Ошонусу иштебей калып, суу көтөрүлүп, именно ошо крылчатканын эмеси пластмассовый жеринен сынып кетти. Анан ошон менен эвакуатор менен бияка шаарга салып ийгенбиз. В общем, кошумча Мерс боюнча ушул видеонун толук көрө аласыздар. Азыр Мерсти дайындап коюптур. Барып алып чыгайлы. Буюрса бизден алса биз менен бирге болуңуздар. Арген канчанчы машина алдың? Көбүрөөк болуп калды. 3 4 5 5 болду. 5 машина. Тондар, авто из Корея боюнча да кошумча маалымат катары айтып кетейин. Жаңы жылдан кийин утилизбор көтөрүлөт экен деген өтө баягы ызы-чуулар көп, чалып сурап атасыздар. Утилизбор деген бизде көтөрүлбөйт туугандар. Биздин мамлекет башчыларыбызга иман берсин, инсап берсин, ден соолук берсин Алла таалам. Ушундай бизге мүмкүнчүлүк түзүп берип атат да, ошого окшогон нерселерди көтөрбөй, наоборот түшөт. Мисалы, быйыл мына бүгүн 18-12 ай 24-жыл, 18-жылкылардын растаможкасы $1800, 2 объемнуку. 19-жылкылардыкы данный время 25-ке чейин, мына бир 12 күн калды. $2130. Мынакей, ушул 2019-дар, эмки жылы наоборот $1800 түшөт туугандар. 19-дун растаможкасы 2018-дин сеткасыга түшөт, 20-ныкы 19-га наоборот түшөт туугандар. Бул жыл деле бул болуп аткан нерсе. Анан растаможка көтөрүлбөйт буюрса, адан кыжаалат болбойсуздар. Заказ кылуучулар болсо биздин дарек боюнча келе бересиздер. Бишкек шаары, Жумабек 9-авыз. Аукцион аркылуу түзмө-түз биз аркылуу машина алдырсаңыздар болот. Эч кандай ортомчу жок туугандар. Өзүңүздөргө көргөзөбүз, аукциондон кандай алынды, канча сомго алынды, Carfax'га чейин көрсөңүздөр болот. Пробектери оригиналдуу, анын баарын көрө аласыздар туугандар. Анан ылдыйга неме коюп коебуз. WhatsApp группанын ссылкасын ошол жака капталып алсаңыздар болот. Муну канча жылдан бери айдайм дедиң? 6 жыл болду. 6 жыл болду, Lexus. Азыр Арген сурап атпайбы, мына Lexus 350-ді сатып ака полис айт алайын 3.8 бензинден дейт. Анан өзүң айтчы, мен не дедим? Бензин болбойт, расход көп дедиңиз. Ооба. Лучше муну 10 эле айдай бер. Азыр расход канча мунун? 20 жетпейт. 20 жетпейби? 12, 15, 16 деп кой. 16. Полис айтың 20 жөн эле алып кирет да, 3.8. Чоң машина дейм. Ооба. Андан көрө Lexus'тун урууну башка да, бу жерде качество бар да. Жакшы экен ака, эмесичи. Нелерин жасаттың? Кышкы машина экен. Мен өткөндө ошол эле болду да. ДТП. Убакытында которгом, 1 күн калбай которгом. 1000 км калганда которгом да көбүнчө. Ушундай кылам. Lexus качествого иштеп койгон да, ошон үчүн баягы өзүнүн немесин бербейт да. Өзүнүн орду бар да бунун. Алам деген адамга совет берем да. Ал дейм да. Lexus'та. Өзүм 6 жылдан бери айдап билем да, кандай экенчи. Lexus туугандар. Орто деле кенен, салон светлый, үстүндө люк бар экен. Бирок американецтер жанагындайлар бар. Дальныйда кетип атканда автоматически өзү өчүрөт да, кайра жандырып коет да. Ошондой бар. Биз дальный өчүрүп жандырабыз го, трасса деген. Бул өзү эле ушундай. Автоматически өчүрөт, жандырат.
Автоподсветка, мындай айтканда дальний ближний кылат. Жакшы. Так, азыр Мерстин нелерин жасалган? Ушул видеодо жетиштек колдон келишинче тартып көргөзөбүз туугандар. Айтып жетишебиз тоюст. Азыр администраторго чалайлы. Бул жерде жакшысы келип администраторго тапшырасың машинаны. Полный отчетун көргөзүп турат машина, нелери жасалды, видео отчетун көргөзүп турат. Анан акча менен келип берип чыгып кете бересиңер төлөп. Ака кайердасыз? Geldim aşağıya. Келдим. Азыр акемден полный нелерин жасатты, өзүнүн оозунан улайт. Sana bir dakika. Ne çayı? Цепь поменяли. Сеп грем, замена сепи дейт, насос, циркуляция жанагы, кылчатка. Генератор оңдоттук, вулканизация, клапан печки. Печать поставишь ему? Да. 61 миң. Готово. Мерске өмүрү мынчалык баягы акча вложение кылып айдай элекпиз. Чын. 60 взял. 1000 сом скидка, 1000 сом. Призывай Держи. Проставканы деген өзүнүн таашкы чакырып. Мен Дордойдон просто кеч кирип кетти дагы. Деп машинада дөңгөлөк тийбей турган деп чыга турган болуп калган. Стейчин işte orada. Что-то. Düdük. Күзгүсү жанагы неме болуп калды. Не болду? Булкулдап калды. Аз көргөдө. Ne oldu? Oldu нормально? Всё, зым болуп калды. Я мама такие гибко можно. Регламент ее поправить, чтобы это. Красавчик аке. Кече детейлингден чыгарганда күзгүсү булкулдап аткан. Могу наркы чыккан видеодо дагы. Bilemem. Bilemem video kaptırdı. Bilemem video kaptırdı. Ama sonra. Biraz da sevgili ver. Биз могу машинанын туугандар диско подбор кылып атканда мына BBL дисконан көргөнбүз да. Мына жакпай калган да. Именно ушул болчу BBL, а? Ордайсың. Анан BMW скиден алганбыз. Возьмой традициям, чечетка. Он ведь купил везде. Оба, мына туугандар. Крылчатка. Ушул нерсе система охлаждения да. Ушул иштебейт, бар жокту. Касасын чыгар. Бул жер самообслуживание болуп калыптыр. Өзүн өзү тейлөө, губка деп. Адреси кандай эле, аке? Фрунзе 404.
Бұл здания Суперинфоның зданиясы да. Мен 2010-2011 ушу жерде мойкада иштегем. Ал кезде мындай бокс, мына катарынан бокс болчу. Мына тарабы, анан наркы тарабы. Ушу жерде обедке чейин окуйт элем. Обедтен кийин келип ушу жерде мойкада иштесем. Анан Акунбаева, Малдубаева да Газпром алдында, арка жагында ал жерде да мойка бар эле, ал жерде да мойкада иштейт. Мойка боюнча опыт бар. Азыр эми мойка жудуруп койсок деле болот. Бирок мен өзүмдүн колум менен кылган мага жагат да. Мен бул нерседен кайф алам. Өзүңдүн машинең, өзүңдүн колуң менен жууп, тазалап айдасаң кайф да бул. Машинаны тартып кетти. Жап-жаш эле бала, э? Мына жерден берди тартты. Мен телефонду алып жетишип калдым. Бир нерсе деп голосовой жөнөтүп атат досторго. Так, азыр машинаны алып барып ташташ керек. Буйрса. Так, в общем, кече бул жака машинаны калтырып кеткенбиз туугандар. Буга чейинки видеодо Мерс значок өзүнүн никель цвет болчу. Муну черный кылдырдык. Бул бир кетти. Так, андан кийин могу надпистери V8 компрессор. Муну чаптап берди. Андан кийин арты боюнча кара глянцевый болду. Черный глянец и значок дагы кара болду. Бул спойлер, надпись, значок, но диффузор под цвет. И мыногу жерде никель болчу, өзү мерстердикин билесиздер. Ушуга сочетаться этиш үчүн черный глянец болду. И капталындагы компрессор. Так, в общем, Мерс боюнча Мерс өткөндө акыркы видеодо бул жерде байтик тарапта патрубка жарылган боюнча токтотуп койгон болчук. Бардыгы жакшы, бардыгы сонун. Патрубканы полный ошол момент эле өзүнө келтирип оңдоп түзөп койгонбуз. Кошумча сеп грем алмаштырдым. Ошо азыр состояниясы идеальный. Stage 2 650 ваттын күчү. Буюрса ушул менен бул проектибиз аягына чыкты туугандар. Машалла, сонун. Так, бул жака вложение боюнча туугандар. Азыр бул жерде стингер дагы турат. Ассаламу алейкум. Кандай жакшы? Кандайсың? Жакшы, иштериң жакшы. Чекчейип калыптыр. Зыңк. Бүтті оқшайды да бұйырса. Алла разы болсын, әке. Алла разы болсын. Болды. Тоғандар, мен өткенде видеоны дағы тақтап айтып қойайын. Бұл жақта ушол парковка түшкөн заезд, выезд да. Кирип атканда эле көрөсүздөр, детейлинг парк. Анан бул жерден кишилер чыгып атат.
чыкканда эле өзү бир эле ушул эле детейлинг бар могу парковка боюнча. Бишкек парктын парковкасы боюнча. Бир эле ушул детейлинг парк туугандар. Кайрылыңыздар, базар жок. Мощно, чётко. Өзүңүздөргө жаккандай наклейканы, пленканы тандайсыздар. Какта мерстикинде кааласаңыздар. Муногу свет мындай айтканда 2025 ушул свет вообще тренд болот десек болот. Эң популярный светтердин бири да булчу. Фиолетово матовый. Буйрса. В общем, туугандар, вложение боюнча эки машинеге биригип где-то $5000 акча короттум. Эми бул мен ушул нерсени кааладым, ушул нерсени жасаттым, ушул нерсени сиздерге көргөзөйүн деп чечтим. Бардыгыңыздарга эле ушул нерсени каалайт элем. Бардык биздин кыргыз туугандар, достор, менин аудиториям сиздер жасатып айдаңыздар. Мисалы кимдир бирөөнү мындай камера айдайт, кимдир бирөө мындай камера айдайт, камера 65. Кимдир бирөө Grandeur айдайт, кимдир бирөө Highlander, бул жакта Lexus, BMW, кыскасын сыйырбы болобу? Все равно пленканын мындай эмеси, ощущениясы башка да. Черный панорама, үстү черный потолок, панорамный крыша менен, мына дискалардан бери полностью подбирать этип, фаралардан бери эки машинеге биригип где-то бир $5000 деп вложение болду. Мунун баары максатыбыз туугандар. Бул машинеге болгон мамиле, машинеге болгон мындай айтканда вложение, андай эптеп эле машина алып, эптеп эле машина сатыш эмес. Машинени айдаганда деле мындай акчаны аябай вложение кылып, 1 сом болсо дагы, 10 сом болсо дагы, 1000 сом болсо дагы мындай чын жүрөктөн вложение кылып айдасаңыздар ошол нерсе буйрса. Силерди жолго калтырбайт, жолго таштабайт. Ак жолтой машиналерден болот буйрса. Анан свет боюнча сырттан ким эле көрсө сразу телефонун алып чыгып тарта баштайт экен. Так, бул жакта чоң машиналар келип калыптыр. 460 Chevrolet. Мына по-моему Кыргызстандан чыгып аткан машина болуш керек. Ли7 же Ли9 Ли9 экен. Чорный машина экен. Бронь пленка чаптап атыптыр. Так, в общем, сервистин ички көрүнүшү туугандар. Бул жакта да Chevrolet. Кийиз го. Кыргыздын орнаменти, ойма чиймелери түшүрүлгөн кийиз. Аке, сиз канча жылдан бери иштейт элеңиз? Канча жылдан бери? 3 жыл. Жакта инструменттер вообще любой размерде, любой эмеде полировочный губкалар. В общем, жумуш ушул жерде жасалды. Терең ыраазычылык бул жерде иштеген биздин акелерибизден, инилерибизден, досторубуздан Алла ыраазы болсун буюрса. Сиздер дагы ушул акелерибиздин кызматынан пайдаланыңыздар. Келесиздер, бул жакта свет тандайсыздар. Светтердин дагы түрлөрү өтө көп. Азыр мен ичине дагы кирип бир катар көргөзүп коеюнбу? Офистин ичинен. Так. Бул жагы моечный зонасы. Ассаламу алейкум деп туруп, мына жерде азыр туугандар. Өткөндө бул проект башталганда мына жерге отуруп алып, мына светтерди караңыздар. Кыскасы түрү менен да. Түрү менен. Бул жерде надпистер. Вообще ушундай туугандар. Келесиздер, любой пленканы тандайсыздар. Отуруп алып, чай кофеден ичип. Бул жакта дагы каталогдор өтө көп. Биздин атыбыздан туугандар. Бурса 10% скидка кылган. Аны унутпайсыздар. Нуркейжи промокодун колдонгонду унутпаңыздар. Бурса биз дальше кеттик. Кийинки видеолорубуз жалаң ушул Мерс боюнча кандай болот, не болот, кийинки видеолордон караганча турасыздар.